Кече Араван районунда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байланыштуу үгүт маалында массалык муштаж чыкты. Натыйжада 12 жаран ооруканага түшүп, 5 автоунаа талкаланган. Калайман мушташ учурунда жарат алгандардын ичинен 6 жараттары жеңил болуп үйлөрүнө чыгарылган. Калган 6 адам Араван райондук бейтапканасында дарыланып жатат. Алардын айтымында үгүт иштери жүргүзүлүп жаткан учурда бейтаныш балдар атайын даярдангандай таштар, бычактар менен кирип келип, чырдын чыгышына себепчи болушкан. Булар али гап ташташып туруп, андай кылып кандидатка изичүү чыгарыш үчүн бир кылды. Анан 2 баласы барып, кичине балдары мына кылып видеоду жанында мындай кылып алып жүргөнүгө ушерде турган балдар четте туруп алабыр видеоду. Бардык алып атат. Дип жерлешип келеткен жерде али арык бар экен, ошо арыкта шундай жегилгенде баштанып кетти, ошондо тооланды. Анан биз энди балдарыбызды асыраш керек, уларды кымая кылганы барып, уларды бияка тартып койгула. Энди бу жерде аялдар турат. Чоң-чоңдар турат. Бияктан келишип туруп таштарды атышканда бир кымая кылыш керек экен да. Бияк караганыбызда ана үкөм бир мага карасам аялдар кыйкырып калды. Оздан кетип калыптыр, аркасынан урганда таш менен. Biz Mannani bilan kandidat bilan uchrashuvga borganmiz Yusupovaga. Yusupovada bir jigimamcha suylagan yerinde izi chiqib ketib qoldi. Endi ortimdan kelib biri urib tepadab ketishdi, boshqa hech ekanini bilmayman. Çünkü ko'zim ochsam bansida jotaman. Orqamga tayoq bilan urib ketishib qoldi. Onun uchun nimadan chiqqanini bilgan joyimdan. O hech ekanini bilmayman, jondan urishvardi. Дарыгерлердин маалыматына караганда бейтаптардын абалы орто туруктуу. Ар бир бейтап жаратына жараша дарыланып жатат. 6 бейтаптын негизги диагнозу бирдей. Закрытый черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Анан 2 бейтаптын кошумча мурду сынган, 1 бейтаптын оң колунун манчасы өгү сынган. Абалдары орто. Чырдын чоо жайын тактоо үчүн кечеги чогулган эл бүгүн да талапкердин үйүндө чогулуптур. Бирок биздин чыгармачыл топту киргизүүдөн баш тартышты. Жыйын жабык эшик артында өттү. Биз короонун сыртында жыйындын бүтүшүн 1 сааттан ашык убакыт күттүк. Бирок жаратылуу маалымат ала албадык. Мындагы чогулгандардын баары жаңжал эмне себептен улам чыккандыгын айтып бергиси келишкен жок. Эже саламатсызбы, сүйлөп берип коңузчу, бизге кече бар белең Соколоңдо. Анан бул жака эмнеге кетиңиз? Мен агитатормун. Агитатор болсоңуз Тополоңдо болгон болосуз да эже. Оодем жооп беришке вактым жок, хаккым жок. Бир аздан соң Араван районуна киме чыгып, мындан ары буга окшогон жаңжалдарды болтурбоо максатында жыйын болгондугун айтып, 2 саясий партия өкүлдөрүнө тең түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Эми талаптар 2 тараптан ошол биз айттык да, эми эч качан бар нерсе 2 тараптан бириңер угушуңар керек, бириңерге айткан сөзүңөр аткарыш керек. Анан 2 тарап талаша берсек, эч качан жакшылыкка барбайбыз деди. Алар деле ошону айтып, шайлоону жакшы өткөрөлү деген, эми мындай айтканда, тынчта өткөрөлү, жакшылык болсун дегеле ой. Бул иш боюнча коомдук тартипти камсыз кылууда кетилген кемчилдиктери үчүн Араван райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Сактан Исмаилов кызматтан алынгандыгын Ош облустук басма сөз катчысы билдирди. Ошондой эле 30га жакын адам суракка чакырылып, учурда 3 адам убактылуу кармоочу жайда. Шайлоо учурунда үгүт иштеринде мыйзам бузуулар болсо, жеке физикалык жактарга 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бүгүнкү күндө 3 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди, 2 жаран бүгүнкү күндө жүргөн жери аныкталып, аларда киргизүү боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Калгандары үйүнө барып келип сурак берүүдө. Ал эми жарат алгандардын канчалык даражада жарат алгандыгын аныктоо максатында соттук медицина экспертиза дайындалган. Ошондой эле ошол жаңжал учурунда 5 автоунаага ар түрдүү чыгым келтирилген, айнектери сынгандыктан бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде чыгым келтиргени азыр такталууда. Негизи тартип боюнча ар бир жерде үгүт иштерин жүргүзгөн партиянын талапкерлери өздөрүнүн кайсыл жайда жолугушу качан өткөрүү боюнча графиктердин негизинде жүргүзүү зарыл. Ал график алдын ала ички иштер органдарына берилиши керек. Бирок кечеги Аравандагы партия талапкерлеринин жолугушуусу графиктен сырткары болгон. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.